Нуукен районунда пияздын түшүмү мол болду. Гектарына 40 центнерден түшүм жыйналууда. Аймакта быйыл 3 гектарга чейин пияз эккендер бар. Негизинен пиязга басымдуу көңүл бурулган. Пияз өсүмдүгүн 1000 гектарга жакын эккенбиз. Бирок быйылкы жылы кичине баасы төмөнүрөөк болгондугуна байланыштуу дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө кыйналып турат. Бул боюнча биз Айыл чарба министрлигине дагы кабарларды бергенбиз. Бул боюнча мамлекет деңгээлде дагы иштер каралып атат. Бүгүнкү күндө ушул дыйкандарга арзан баада сатпастан кичине логистикалык борборлордо кармап туруу жагы сунушталды. Кичине баа жакшыраак болгондо сатканы. Нуукен районунда ушул былтыркы жылдарга салыштырмалуу жашылча жемишти көбүрөөк эгилди. Атап айтсак, мына пияз өсүмдүгүн 1000 гектарга жакын эккенбиз. Бирок быйылкы жылы кичине баасы төмөнүрөөк болгондугуна байланыштуу дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө кыйналып турат. Бул боюнча биз Айыл чарба министрлигине дагы кабарларды бергенбиз. 2021, 2022, 2023 жылдарда аталган аймакта пияз аз эгилген. Андыктан 12 сомдон 45 сомго чейин сатылган. Салыштырмалуу баанын төмөн болуп жатканына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да аракеттерин көрүшүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дыйкандардын эмгегин баалап, колдоо максатын билдирген. Логистикалык борборлордо сактоо зарылдыгын айткан. Түшүм жакшы, пияз деле жакшы. Главный баасы жок, пияздын баа жок. Жумушчу кымбат, расходу кымбат. Ошого быйыл пияз эккендердин баары эле күйдү. Бир инсан жок дыйкандардан азыр пайда көргөн, доход менен чыккан. Баары минуста. Ошентип атат эми бир жыл. Эме удобренияларды кымбат алдыңарбы или кандай? Удобрения кымбат, химикат кымбат, рабочий сила кымбат, техника кымбат, эми уругунан баштап бүт эле баары кымбат болуп келип, азыр жыйнап атканда дагы өтө жумуш күчү кымбат. Пияздын баасы арзан. Мына бүгүнкү күндө 6 сомдон 8 сомго чейин болуп атат баасы. Үрөн, күйүүчү май, дарылоого кеткен чыгымдар жана пиязды жыйноого жумушчуларды тартууда каражат көп сарпталды. Андыктан баанын көтөрүлүшүн дыйкандар күтүп, сырткы өлкөлөргө сатууга шарт түзүлсө деген ойлорун билдиришүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Нуукен районунан.